Наполеон Хилл bir жылда кантип байыса болот. Лайк басып каналга катышууну унутпаңыздар. Ийгиликке жетүүнүн 26-кадамы. Ийгиликке жетүү үчүн өзүңүзгө стимул бериңиз. Эң негизгиси сиз сөз байлыгыңыз, сүйлөө манераңыз, оюңузду канчалык деңгээлде түшүндүрө аласыз. Кантип сүйлөйсүз, эмнени айтасыз? Бизде пайда болгон ойлорду жана максатыбызды кандай гана түрлүү сөздөр менен адамга жеткиликтүү түшүндүрүп айтып берүүнү айлана чөйрө өзү баалайт. Өзүңүздүн тышкы келбетиңизди да унутпашыңыз керек. Себеби көп убактарда адамдар биринчи кездешүүдөгү көз караш кандай болсо, ошондой көз караштар менен баалап мамиле жасай берет. Биз максатыбызга жетүү үчүн кандай аракет жасабайлы, өзүбүздү башка бирөөнүн көзү менен карашыбыз керек. Бир адам соода агентинде иштеп, Американын баарына кымбат клюшка наборун сатып жүргөн. Ал өзү бир да жолу топ менен уруп көргөн эмес. Бирок таң калтыруучу устаттык касиети бар эле. Эч тоскоолдуктарга карабай сооданы жүргүзө берген. Сырткы келбети ийгиликтүү бизнесменге окшоп турчу. Эгер бир партия оюнга чакырып калса, ал гольф оюнуна убакытты кетирүүгө болбойт деп жооп айтар эле. Бул эмне? Калп бактысыз оюндар. Анын кебетеси аябай күчтүү бизнесменге окшош. Же бул мен? Мен деген эгоисттикпи? Сооданын жакшы жүрүшүн эгоисттик жолу менен да ишке ашырууга болот. Бирок айлана чөйрөгө зыяны тийбеши керек. Миңдеген аял эркек менен сүйлөшүүдө мен ушуну байкадым. Өмүрдүн ар кандай абалындагы пайда болгон ойлор бизди чындыкка дал келбеген кызык күчтөргө түртөт. Бул турмуштун ар жеринде жыйналган манерабыз. Эгоисттик ойлобогон жерден же күтүлбөгөн жерден ар кандай кырдаалга алып келет. Эгер мен сиздерге ар кандай схемаларды, чиймелерди сунуштасам туура эмес болмок. Сиздин эгоисттик мүнөзүңүзгө мен жакшы жолдомо бере алам. Эгоисттикти жоготуу, кедей болуу, намысты төмөн түшүрүүгө алып келиши мүмкүн. Менин студенттерим арасында камсыздандыруу компаниясында иштеген баланын колунда 8 караттуу бриллиант шакеги бар. Ал өзү айткандай, палочка вырывалочка шакек болчу. Чынында ал камсыздандыруу полисин сатууда чемпион эле. Кандайдыр бир күнү ал шакегин ювелирге тазалоого бергенден соң абдан тырышып иштесе дагы иши жүрүшпөй коет. Ал соода жүрүп жатканда кандайдыр бир ички күч бул адам азыр сатып ала албайт деп айтып турат. Качан гана ювелирден шакекти алганда замат да алты ишти жүргүзөт. Ошондуктан адамдардын өзүнүн эгоисттик мүнөзүнө стимулятор керек. Ар адам ар тараптан жардамга муктаж болуп жүрөт. Демек, жогорудагыдай мүмкүнчүлүктөрдү пайдалангыла өз максатыңарга жетүү үчүн. Бир гармониядагы жашаган үй бүлө, аял эркек дагы бири-бирине стимул болуп жардам бере алат. Баарыбыз убак менен өзүбүздүн аң сезимибизге стимул берип туруубуз абзел. Пайдасы тийип туруу үчүн ар кандай ыкмаларды пайдаланганды үйрөнүңүз. Мисалы, китеп окуу, кыялдануу. Эгер сиз өзүңүздү баарынан жетиштүү же ийгиликтүү адам сезсеңиз, айлана чөйрөңүз аны дароо эле байкап коет. Эсиңерде болсун, өмүрүңөрдөгү, турмуш жолуңардагы ар бир жолуккан адам стимулятор болуп пайдасы тиет. Ийгиликке жетүүнүн 27-кадамы. Өзүңүздөгү оң гана сезимдерди козгоңуз. Аляскадагы көпүрөнү орнотуп жаткан инженерлер аябагандай оор шартта иштешкен. Көпүрөнүн орто жерин карматуу үчүн алар тоңуп турган муздардын үстүнөн басып иштешчү. Эгерде тездетип иштебегенде күн жылып, муздар эрип коркунучтуу абалга кептелмек. Алар көпүрөнү курап жаткан темир тезектер Пенсильваниядан жасалып жана көп убакытта жеткирилип келчү. Андан тышкары аба ырайынын начарлашы да тез жеткирүүгө тоскоолдук тийгизчү. Муздардын эришинин жакындап калганына аз гана убакыт калган. Аларды сүйүнтүп, темирлери да алынып келген.
Орто жактарына керектелген темирлери керектүү узундугунан кыска болуп калды. Күн жылып баштаганына аз гана убакыт калган. Пенсильвания миңдеген километр алыста жайгашкан. Бул шарттан чыгыш эч мүмкүн болбогондой сезилип жатты. Бирок оң сезим менен башчылык сапаты бар адамдарга андай эмес эле. Инженерде оң гана сезим козголуп туруп алган. Инженерлердин арасынан мындай адам табылган. Ал ишканага чалып, тез арада керектүү узундуктагы темир заказ кылган. Ал ишкананын да башчысы оң гана көңүлдө жүргөн адам экен. Жана анда мүмкүн эмес деген сөз жок болгон экен. Ал куралдарды рекордтуу тез убакытта жасашып, ошол эле убакытта Аляскага жөнөтүшкөн. 2 коштоп баруучуну кошо жөнөткөн. Алар орнотууга тез киришишкен. Анткени муздун эришине саналуу гана мүнөттөр калган. Орнотууга жетишип, ийгиликтүү аякташкан. Ушундай мүнөздөгү адамдар дайыма максатына жетет. Авраам Линкольн аябагандай мыкты адам болчу. Кандайдыр бир чечимге келиш үчүн ал эч качан өз убакытын аяган эмес. Анын умтулуп жаткан жолунда тоскоолдуктар чыгып, ийгиликтүү мүмкүнчүлүгү аз болсо да, ал эч качан токтогон эмес. Тескерисинче, ага 2 эсе көп чечкиндүүлүгү менен аттанган. Мындай мүнөз улуу гана адамдарда болот. Каалаган адамдарды алгыла, алардын көбү жокчулукка колун сунуп же башка бир нерсеге өтүп кетет. Мүмкүн тап гана ушул үчүн биздин жашоодо ийгиликтүүлөргө караганда жолу жоктор басымдуулук кылып турушат. Адамзаттын тарыхында укмуштуу ачылыштарды ачкан адамдар көп деле эмес. Болгондордон сурасаң, бардыгы эң биринчи өзүнүн жан дүйнөсүн, аң сезимдерин ойготуп, анан гана ачылыштарына киришкен. Өткөн 50 жылдын ичинде мен аябагандай жакшы ийгиликтерге жеткем. Америкадагы жүздөгөн адамдар менен тааныша алдым. Алардын бүт бардыгы ийгиликтерине жакшы маанайда киришүүсүнөн башталган. Өзүңүздүн аң сезимиңизди баш ийдириңиз жана ал сизди каалаган бийиктикке, ийгиликке жеткирет. Ийгиликке жетүүнүн 28-кадамы. Аң сезим менен баалоонун мааниси. Адам баласы эмнени гана каалабасын, баардыгына жете алат. Жаратуучу ар бир адамдын өз аң сезимин өзү каалагандай колдонсун деп жараткан экен. Түз гана байланыш бар. Биз өзүбүзгө керек жана көп ойлогон кырдаалдарды, окуяларды жана адамдарды тарта алабыз. Жолу жок, бактысыз, оорулуу, кедейликте болгон адамдарды мындай деп түшүндүрсө болот. Ушундай экенине алар өздөрү гана күнөөлүү. Анткени ал кырдаалды өздөрү көп ойлоп, өмүр бою ушул абалда жашаймы деген ойлору аткарылып жатпайбы? Ал үчүн ойду өзгөртүш керек. Биз бул дүйнөгө колубузда 2 конверт менен келебиз. Анын мазмунун бир гана биз биле алабыз. Анын бирөөсүндө байлыктын жана бакубаттуулуктун узун тизмеси бар. Аларга биз аң сезимибиз менен чечимди туура коюп, аны туура колдонуп жете алабыз. Башкасында ошондой эле узун тизме, бирок тоскоолдуктардын жана оор учурлардын конверти. Аларга биз аң сезимибизди туура эмес пайдалансак кездешебиз. Адам баласы көп учурда өзүнүн аң сезимин колдонбой эле жүрө беришет. Кандайдыр бир жаман нерсе болгондон кийин гана ойлоно башташат. Висконсин штатындагы Мило Джонс ал кырсыкка учураганга чейин жөнөкөй фермер болчу. Ошондо ал анын мээси денесине караганда көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү алып жүргөнүн байкаган. Анан Мило Джонс торопой деген колбаса чыгарып, ошол эле колбаса анын фермасына көптөгөн киреше алып келген. Андан ары анын ою дагы көптөгөн түрлүү азыктарды ойлоп чыгарган. Азыркы биздин убакта бардык кожойкелердин үйүндө бар. Сизде да андай мүмкүнчүлүктөр бар, бирок ачуу үчүн жана аны иштетүү үчүн сиздин позитивдүү маанайыңыз керек. Цивилизацияны жана бизнести адамдар өздөрү жылдырууда, бирок ал адамдар жакшылыкка ишенген
жаратканыбыз берген сапаттарын колдоно алган адамдар. Ийгиликке жетүүнүн 29-кадамы. Позитивдүү баалоону карманыңыз. Биз көп укканбыз. Акчага тартылат. А кедей адам андан да кедейирээк болушу гана мүмкүн. Мындай карасаң чындыкка окшогондой. Менин өзүмдүн жеке байкоом боюнча бирөөлөр оңой эле байып кетишет. Ал эми башкалар болгон жеке нерсесинен да айрылышат. Библияда бул жөнүндө мындай деп айтылган. Колунда барлар кыла алышат, аны көбөйтө да алышат. Ал эми колунан келбегендер болгон нерсесин да алдырышат. Бул бизде да бар болгон нерсенин бардыгына тиешелүү. Эгерде биз аны колдонбой жана иштетпей бир жака жыя берсек, андан да кур калышыбыз мүмкүн. Биздин жашообузда бир гана туруктуу нерсе бар. Ал үзгүлтүксүз алмашуу. Бардыгы секунд сайын өзгөрүлүп турат. Жада калса биздин да денебиз тез өзгөрүлүп турат. Буга өзүбүзгө тажрыйба жасап ишенсеңиз болот. Себеби бул тирүү жашоо дегенди түшүндүрөт. Адам чөнтөгүндө аз өлчөмүндө болгон акча каражаты менен жогоруга умтулган болсо, ал колдоп турганга адам издесе, алар сейрек жолугушат, көбүнчө жокко эсе. Ал эми ал өзүнүн оюна жеткенде гана колдоо кереги жок болгондо, жардам берем деген адамдардын саны тез өсөт. Тартылуу закону чынга окшош. Ийгилик андан да чоң ийгиликти өзүнө тартат. Жаман иш андан да чоң жаман ишти тартат. Биздин аң сезимибиз ойлонууга, умтулууга, үмүттөнүүгө жана өзүбүздүн жашообузду каалаган максатыбызга жетүүгө жөндөмдүү. Биз бир жана жеке өзүбүздүн оюбузга ээбиз. Аны өзүбүз билгендей колдоно алабыз. Биз албетте муну колдонушубуз керек. Колдоно албасаңыз, анда сизди аябай оор сынактар күтүп турат. Биринчи орунда сиз аныкташыңыз керек, бул жашоодо эмнеге умтулуп жатышыңызды. Андан кийин сиз өзүңүзгө айтышыңыз керек. Мен буга жете алам жана азыр баштайм деп. Максатка жетүү үчүн ар бир кадамыңызды жазып алыңыз. Аларды колдонуңуз, анан байкасаңыз, кийинки кадамыңыз жеңилдеп баштайт. Анткени сизди колдойм жана жардам берем деген адамдардын саны да көбөйөт. Эсиңизге тутуңуз, эч кыймылсыз жана бир орунда туруу болбойт. Дайыма максатты көздөй жылыш керек. Антпесе сиз өзүңүздү утулуп калууга да жеткиресиз. Тандоо сиздин колуңузда. Ийгиликке жетүүнүн 30-кадамы. Оптимист болгула. Оптимизм бул акылдын кампасы. Мүмкүнчүлүктү колдонгонду үйрөнүп, ийгиликтерге жетүүгө болот. Эгерде аны колдонбой текке кетирсеңер, анда пессимизм деген сөзгө чөгөсүз. Андан чыгыш өтө эле татаал. Көрүнүктүү адамдар үчүн оптимизм эң негизги мүнөзүнүн бири. Ал сиздин тамашакөйлүгүңүздө, эртеңки күнүңүзгө ишенишиңизде коштолуп жүрүш керек. Коркунучуңузду жеңе билип, ийкемдүүлүгүңүздү жана чечкиндүүлүгүңүздү да камтыш керек. Ар кандай жаман коркунуч болуп калат деп өзүңүздүн тынчыңызды албастан, өзүңүзгө күнүмдүк эреже кылып төмөнкүнү киргизиңиз. Жакшы окуяларды эртеңки күнгө, кийинки жумага, кийинки айга, жада калса кийинки жылга да коюп элестетиңиз. Аларды ойлоп жатып, уламдан улам ага жетүүгө пландар туула баштайт. Бул практика менен иштеп жатып, сиз жашоого оптимисттүү көз карашка ээ болосуз. Ийгиликтүү лидерлердин жана пешенеси ачык адамдардын арасынан сиз пессимисттерди эч байкабайсыз. Пессимист башчыларды бир гана айла жоктукка жана жеңилүүгө алып келет. Линкольн жана Ли, тескерисинче, өз адамдарына согуш жылдарында да ишенүүгө жана келечекте боло турган жакшы күндөргө үмүт беришкен. Өтө татаал убакытта да Франклин Рузвельт, Гитлер, Сталин, Муссолини жана Майо деген оптимист башчылар өз элдерине
адамдарына мындай лозунгдары менен үмүт беришкен. Эртең дүйнө жүзү биздин пут алдыбызда болот. Биз эч нерсени жоготпойбуз, чынжырыбыздан бөлөк. Биз жаңы Азия. Оптимист адамды ийгиликтүү адам деп да эсептесе болот. Анткени бул адам психикалык жана физикалык жагынан өзүнө баа бере алганды билет. Жада калса эң бай адамда айыкпас пессимист оорусунун туткуну болушу мүмкүн. Оптимист десе эле келечекке гениалдуу максат койгон же ар дайым туура чечим чыгарып, эч тоскоолдукка кездешпеген адам дегенге болбойт. Оптимизм бул өзүңүзгө ишенип, ойлоруңузду туура башкарып, болуп жатканды контролдоп, өзүңүздүн ишиңизди так ойлоп жана аныктоо. 1928-жылы америкалыктардын арасында калп оптимисттер аябагандай көбөйгөн. Алар пессимисттер айткан экономика кризиси болот деген сөзүнө күлүшүп, аларды шылдыңдашып жүрүшкөн. Ал эми экономика кризиси келген убакта оптимисттер арбышкан. Өзүнө так ишенген, келечекке жакшы ийгилик койгон, соодада да таза иштеген, мындай учурда да жакшы кирешеге ээ болушчу. Анысы менен аларга өзүнүн чыныгы оптимист экенин көрсөтө алышкан. Сиз дагы оптимист боло аласыз. Келечекке умтула алган, болуп жаткан кырдаалды туура көз караш менен карай алганды үйрөнүңүз. Анализдегиле, бардыгын таразалап, туура чечим чыгарыңыз. Ошондо гана келечектен коркпош керек экендигин сиз түшүнөсүз.